Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah, Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Elhamdülillah, buna biz İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin kalemine tanıdık Fikhul Akbar kitabını okuvatabız. Bu kitap belgili barızga Ahl-i Sünnet vel Cemaat akidaсын bayandagan kitap, Hanafiler akidaсын bayandagan kitap. Bugünkü temamız Ru'yatullahi Teala fil ahireh, ahirette Allah'ты көрүү туурасында. Негизи биздин Ahl-i Sünnet vel Cemaat işeniminde Allah Teala'ны ahirette beyişke kirgen adamlar көрөт деген işenim бар. Ошол эле кезде кээ бир ошол Ahl-i Sünnet эмес, Ahl-i Sünnettен башка жолдогу кээ бир немелер Алла Тааланы көрүш мүмкүн эмес дегендер бар. Ошон үчүн бул жерде Имам Азам рахматуллахи алейхи Ahl-i Sünnettин акыйдасын бекемдеп, Алланы көрүү мүмкүн экендигин баяндап мынтип айтып атат. Wallahu Taala yura fil ahireti ve yarahul mu'minuna ve hum fil cenneti bi a'yuni ru'usihim bila teşbihin ve la keyfiyetin ve la beynehu ve beyne halqihi mesafetun. Allah Taala'nı görүү мүмкүн ahirette. Момундар Аллах Тааланы бейиште көрө алат, ошо баштарындагы көздөрү менен. Кадимки демек бул баягы көрөт дегенде кээ бирөөлөр ошо басират көзү менен, жүрөктүн көзү менен көрүшү мүмкүн деген түшүнүк кетпеш үчүн жок, ушул бейиште ушул турган турпатың менен жараласың, ушул көзүң менен жараткан Аллахты бейиште көрүү мүмкүн деп атат да. Биля ташбих, бирок Аллахты көргөндө эч бир окшошу жок. Валя кайфия, эч бир махлуктун бир формасына же шекилине же бир сыпатына окшобогон абалда. Валя якуну байнаху байна халқи масафа, жанадагы Алла менен махлуктун ортосунда эч кандай аралык болбойт. Демек Аллахты көрөбүз. Демек биздин Ahl-i Sünnet vel Cemaat акыйдабызда жараткан Аллах Тааланы көрүү мүмкүн. Бейиште мусулмандар көрөт. Бирок көргөндө эч ким аны эч бир нерсеге окшоштуруп, андай экен, мындай экен дей албайт. Анткени эмнеге дегенде, Аллах Таала бул дүйнөдөгү эч кайсы махлукка окшош эмес, ошондуктан эч ким эч бир нерсеге окшоштурууга даай албайт, жана окшоштура да албайт. Бирок көргөнүн туят, түшүнөт. Аллахты көргөндө ушул бейиштеги бүт рахаттын баары бир тең, Аллахтын жамалын көргөндөгү рахат өзүнчө бир тең болуп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Иннакум сатавна раббакум аянана", силер Аллах Тааланы ушул көзүңөр менен көрөсүңөр деген. Башка бир хадисте баягы силер ай толгон ай чыкканда, асман ачык болсо, булут болбосо, ай толуп турса, кандай айды шек күмөнсүз көзүң менен көргөн сымал, бейиште да жараткан Аллах Тааланы шек күмөнсүз көрөсүңөр дейт. Эми адатта мындай экен, бирөөнү бирөө көрүш үчүн сөз жок аралыкта болот. Мисалы үчүн 5 метр аралыкта көрөт, же болсо 10 метр аралыкта көрөт, же болсо 1 километр аралыкта көрөт. Анан оң тарабында көрүшү мүмкүн, сол тарабында же бет маңдайында, же үстүндө, же астында көрүшү мүмкүн. Бирок Аллах Тааланын 6 тарабы жок. Алла Таала 6 тарапты жараткан махлук, эч бир махлукка окшобойт. Алла Таала 6 тараптын бардыгын жараткан, бүт бардыгы махлук. Ал эми Алла Таала болсо бардыгын жаратуучу Халик болгондуктан Алла Таала эч бир махлукка окшобойт. Демек жыйынтыкта бейиште биз мусулмандар бейиште жараткан Аллахты көрөбүз. Бирок Алла Таала бейиштин ичине кирип келди, же бейиштин сыртында көрдүк, же бейиштин ичинде көрдүк деп айтылбайт. Анткени эмнеге дегенде, Аллах Таала өз жараткан махлукка муктаж эмес. Жана Алла Таала бир орундан экинчи орунга жылбайт. Бул орун дагы махлук. Ошондуктан Имам Азам рахматуллахи алейхи Аллахты көрөрүбүз айтып атат. Момундар бейиште ушул башындагы көздөрү менен жараткан Аллахты көрөт экендиги биздин акыйдабыз ушул Ahl-i Sünnet vel Cemaat акыйдасы. Бирок ошол эле кезде Алла Тааланы көргөндө ага же буга же тиге окшоштурбайбыз. Жана көргөндө, Алланы көргөндө бирөө мен жакындан көрдүм, бирөө мен алыстан көрдүм, бирөө мен аябай алыстан көрдүм деп айтылбайт. Анткени бул аралык, тарап, бир шекил же бир форма, бул махлукка таандык сыпат болгондуктан Аллах Тааланы көрөргө ишенебиз, бирок эч бир махлукка окшобойт дейбиз. Мамол жерде хадисте айтып атат: "Иннакум сатарауна раббакум кама тарауна хадал камара ла тадаммуна фи ру'ятихи."
Бул жерде хадисте Hazreti Jarir ibn Abdillah айтып атат. Биз пайгамбарыбыздын жанында отурат элек. Кокустан пайгамбарыбыз айга карады. Ай толуп турган кез экен. Пайгамбарыбыз айттыр: "Силер мунагул айды кандай шек күмөнсүз көрүп турсаңар, бейиште да Аллахты ушундай шек күмөнсүз көрөсүңөр" деген маанидайт. Демек, айды биз асманда көрөбүз да, ачык. Ошол сыяктуу Алла Тааланы ушундай бир бийик жерде көрөт дегенде түшүнүп калбаш керек. Бул жерде окшоштуруу пайгамбарыбыз айды ачык айкын эч бир шек күмөнсүз көргөндөй эле бейиште да мусулмандар жараткан Аллах Тааланы шек күмөнсүз көрөт. Бирок көрүп аткан адам менен жараткан Аллахтын арасында аралык болбойт. Аны бир тарапта, оң тарапта же сол тарапта же үстү тарапта же бет маңдайда деп айтылбайт. Анткени Аллах Таала махлукка окшобойт, бирок көрөргө ишенебиз. Куранда Аллах Таала Lillezine ahsanu al-husna ve ziyada деген аят бар. Бул аят Юнус сүрөсүнүн 26 аяты. Ушул аятты көпчүлүк салаф салихиндер тафсирлегенде, кээ бир риваяттарда пайгамбарыбыздын өзү да ушул аят үчүн тафсирлеген дейт. Lillezine ahsanu al-husna, бул дүйнөдө сооп амал аткаргандар үчүн al-husna жакшылыктар бар. Жакшылыктар дегенде эмне десе, бейиш деп тафсирлеген. Ва зияда жана ашыгы менен бар, ашыкчасы да бар деген. Ашыкчасы эмне десе, ошол аалымдар айтат, ашыкчасы бул бейиштеги рахаттан дагы эң көп нерсе бул Аллахтын жамалын көрүү дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтып атат: "Ида дахала ахлул джаннатил джанна, якулуллаху табарак ва таала, туридуна шай'ан азидукум." Ошон үчүн хадисте келет экен. Бейиштегилер бейишке киргенден кийин, бейиштеги рахаттарды көргөндөн кийин дагы бир нерсе каалайсыңарбы дейт экен. Хадисте бейиштегилер айтат экен: "Алам тубайyidu juhana, алам tudkhilnal jannata ва tunaджина минан нар." Демек, ey Аллахым, сен бизди жүзүбүздү нурдуу кылдың, бейишке киргиздиң, тозоктон куткардың. Эми эчтеке деле сурай турган эчтекебиз жок, мындан өткөн рахат жок деп баягы адамдар айтып атат да. Ошончо фаюрфаул хижаб фаянзуруна илаллахи фама у'ту шай'ан ахабба илейхим минан назар ила раббихим. Ана ошондо адамдардын көзүнөн пардалар ачылганда, адамдар бейиштегилер Аллахтын жамалын көргөндө, буга жери эч кандай болуп көрбөгөндөй бир ушундай бир жагымдуу бир өтө бир сонун нерсени көргөндүгүн айтат экен да. Демек, Аллах Таалага караганда, Аллахтын жамалын көргөндө андан өткөн эң бир рахат, эң бир бактылуу бир көз ирмемдер болбойт экендигин сезет дейт. Демек, парданы ачат дегенде, Алла Таала канча миң парданын аркасында турат деп баягы кээде адам баласы кабыл алганда биз кем акылыбызда ушинтип ойлойбуз да, канча миң 70 миң нурдан болгон парданын аркасында дегенде Алла Таалага бир орун берип, анан 70 миң парданын ар жагында турат дегендей бир туюнткан маанилер кылат. Жок, андай эмес. Бул дегендин мааниси биздин көзүбүздө ошондой 70 миң парда болушу мүмкүн. Жабылып калган көзүбүз, ошол пардалар ачылганда Аллахтын жамалын көрөбүз. Алла Таала махлукка окшобойт. Аллах Тааланын аягынан, биягынан тосуп турган эч нерсе жок. Алла Таала эч бир махлукка окшобойт. Алла Таала үчүн аралык жок, Алла Таала үчүн места жок, Алла Таала үчүн анын үстүндө, астында же оң жагында, сол жагында ага таасир берген нерсе жок. Аллахтын керек болсо тарабы дагы жок. Эч бир махлукка окшобойт, кудурети күчтүү, жаратуучу зат деп ишенебиз. Мындай дейт да, мына Хуласа деген китептен келтириптир. Ошол китепте мындай дейт: "Ла яжузу салат, намаз окуп болбойт. Хольфа ман юнкиру аш-шафаат ан-наби, кыяматта пайгамбардын шафаатын четке каккан адамга аркасына иктида кылган болбойт" дейт да. Бирөө келди дагы кыяматта Мухаммед пайгамбардын шафаат кылбайт, шафааты жок деп аны четке какса, Кером катибин оң ийин, сол ийинде сооп жана күнөөнү жазган периштелердин бар экендигин четке какса, азабил кабри жана кабыр азабын четке какса, мындай адамдарга аркасына туруп намаз окубайт. Же болбосо вакада ман юнкир ру'я, жана дагы вакада ман юнкир ру'я, ошол сыяктуу эле кимде ким Аллахты кыяматта көрүү мүмкүн эмес дей турган болчу болсо, булардын аркасына туруп жаназа
булардын аркасына туруп намаз окуганда дурус эмес, жана буларга жаназа да окулбайт деген маанидә болуп атат да. Неге десе, лианнаху кафирун. Анткени эгерде ушул нерселерге ишенбесе кимде-ким ал капыр болот. Ал эми капырга жаназа окулбайт. Же болбосо ал адам ушундай этикатта жүрүп өзүн мусулманмын десе деле, ал адам ахли сүннөттүн назарында капыр өкүмүндө болот дагы, анын аркасына намаз ыктыда кылып уюп окуган болбойт деп атат. Эгерде жөн эле Аллахты көрүү мүмкүн эмес десе, эгерде бирөө келип жок Аллахты көрүш мүмкүн эмес, анткени Аллах Таала тиги кудуреттүү, анын окшошу жок, анын теңдеши жок, аны бир тарапта адам баласы көрсө сөз жок, бир тарапта бир өңдө же бир түстө көрүш керек. Анда Алла Таала махлукка окшоп калат да, ошол себептен Алланы көрүш мүмкүн эмес деп туруп, ошол тарабынан айтса, анда ал капыр болбойт, бирок мубтади болот, бидатчы болуп калат деп ошол китепте келген экен. Ошондуктан муътазилалар Аллахты көрүү мүмкүн эмес дейт. Алар Аллахты көрүү мүмкүн эмес деген себеби ушундай айтышат экен да алар. Алар ошол Аллах анткени улуу зат, анын окшошу жок. Эгерде Алланы көрөт десек сөз жок, бир тарапта же бир шекилде же бир формада деген түшүнүк келет. Андай болушу мүмкүн эмес деген сөздү айтышат. Ошондуктан бул маселеде муътазилалар Аллахты көрүү мүмкүн эмес деген маселеде капыр болбойт дейт да. Анткени эмнеге дегенде булар көрүү болбойт деген жок. Болгону Алла Таала өзү ошол тарапсыз, орунсуз, окшошу жок болгондуктан аны көрүү дегенде сөз жок, адам баласы кыялында бир махлукка окшоштурат дагы, баягы алардын негизги максаты танзихта, Аллахты аруулоо, Алланы таухидтөө максатында ушул позицияны карманууга барган. Ошондуктан булар ахли сүннөт вал жамааттын жолунан бул маселеде тайган. Ошон үчүн алар муътазила, бирок бул маселеде кафир болбойт дейт. Ал эми эгерде жөн эле жок андай мүмкүн эмес деп туруп эч бир себепсиз инкар кыла турган болчу болсо, анда бул адам ушунчалык деңгээлде далилдер көп Аллахты көрүү туурасында Куранда, хадистерде, демек бул кафир болуп динден чыгып кетиш коркунучу бар деп бул китептен атайын ишара кылып келтирип атат. Негизи биздин багытыбыз ахли сүннөт вал жамаат, биздин ханафилердин, матуридилердин багытында, көз карашында биз Аллах Тааланы бейиште көрүү мүмкүн. Жада калса кээ бир акыйда китептерде баяндалгандай, кээ бирөөлөр даталуу гана күндөрдө көнөт экен. Мисалы, Курман айт, Ороз айтта Аллахтын жамалын көрсө, кээ бирөөлөр жума сайын көргөндөр болот экен. Ар кимдин такыбалыгына, ыкыласына жараша 5 убакыт намаздын убактында көргөндөр болот экен. Ушундай болуп туруп, баягы аалымдар кандай көрүшү мүмкүн дегенде, ошол адамдын ыкыласына, такыбалыгына жараша Алладан икрам боло берерин айтат, баяндап. Андан кийинки темабыз биринчи Аллахты көрүү туурасында биз ахли сүннөт вал жамаат өзүнүн ханафилердин акыйдасын баяндап өттүк кыскача. Андан кийинки маселе ыйман. Махиятул ыйман, ыйман деген эмне? Имам Азам рахматулла алейхи ыйманды эмне деп аныктама берген. Кандай адам ыймандуу боло алат? Анткени азыркы күндө, күнүбүздө ыйманды ар башкача түшүнүп, ар башкача тафсирлеп, ар башка багытта жүргөн биздин мусулман бир туугандар жок эмес. Бирок Имам Азам ушул туурасында эмне деди? Имам Азам мындай дейт: "Вал иману хуал иqrar ва тасдиq." Ыйман деген бул иqrar жана тасдиq. Иqrar деген тил менен айтуу, тасдиq деген бул жүрөк менен ошого ишенип, ошону кабылдоо. Мисалы үчүн жүрөгүңдө жараткан Аллах жалгыз, анын шериги жок, Аллахка гана сыйынуубуз керек, Мухаммед пайгамбар хак пайгамбар, жана Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин бул чыныгы, хакыйкат, акыркы адам затына берилген Аллахтан чыныгы дин деп ишенүү, ошону жүрөктөн ишенип, ошону кабылдоо бул тасдиq болду. Ал эми иqrar болсо, ошону тил менен айтуу. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Бул жерде Имам Азам рахматулла алейхи айтып атат. Ыйман деген эмне десе, демек ушул эки нерсени аткарган адам ыймандуу адам. Иqrar жана тасдиq. Матуридилерде, ашарилерде, аалымдарда бул ыйман эки нерседен куралганбы же мураккаппы же муфратпы деп баягы аалымдарда талашташтар бар. Кыскасы могул жерде Имам Азам рахматулла алейхи ал-иман хуал иqrar деп биринчи иqrарды айтты. Биринчи
Тил менен айтып, анан жүрөк менен тастыктоо деди. Негизи чыныгы ыйман өзү жүрөк менен тастыктоо болот. Бирок бул жашоодо адамдарга мусулманга жараша, мусулманга кылгандай мамиле кылыш үчүн анын тилиндеги айтылган сөзүнө жараша биз мамиле кылабыз. Ошондуктан имам Азам рахматуллахи алейхи бул жерде ал-иман хуал иqrar, ыйман деген биринчи иqrar кылуу жана ошону тастыктоо деди. Демек тастык деген бул жүрөк менен ошол нерсенин бар экенин кабылдап ошого ишенүү, иqrar болсо ошону тилде ашкере кылып ошону айтуу. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айтуу. Демек мындай дейт. Яни аннал иману хуал иqrar ва тастык. Демек бул дегендин мааниси ыйман деген эмне десе, ыйман деген эмне экен? Бул иqrar жана тастык. Иqrar деген тил менен айтып, жүрөк менен ошону тастыктоо. Би анналлаху вахидун ла шарика ла. Аллах жалгыз, анын шериги жок деп билүү. Маусуфун би сифатихи. Жана Аллах таала өзүнүн камил сыпаттары менен сыпатталат. Мисалы Аллахтын хаят сыпаты бар, кудрет сыпаты бар, илим, калам, сама, басар, ирада, тахлик, тарзик. Ушуга окшогон Аллахтын бардык сыпаттары менен кабылдап, Аллах ушул сыпаттарга деп ошого ишенүү. Бианна Мухаммадан Расулуллах. Жана Мухаммед пайгамбар Аллахтын элчиси, пайгамбары, пайгамбарыбызды шарият менен, жаңы бир китеп менен жөнөткөн деп ыйман келтирүү. Ушул ыйман болуп эсептелет деп атат. Фа ма'рифату хадиги сифат ижмалан кафиятун фил иман. Демек ушул сыпаттарды жалпылай эле билип алуу бул адамдын ыймандуу болушуна жетиштүү. Демек Алла билүүчү, көрүүчү, угуучу, сүйлөөчү, Алла каалоочу де Аллахтын сыпаттары менен бирге жараткан Аллах жалгыз, анын каалаганы гана болот, анын шериги жок деп ыйман келтирип, жүрөгүндө ошону тастыктап, кабылдап, тили менен ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах айтуу, ал адам мусулман деп атат. Демек бизде ыймандуу бала дегенде, көпчүлүк учурда ыймандуу бала десе бизде кыргыз тилинде мындай элпек, адеп ахлактуу, кызмат кыла койгон, оорду колдон ала койгон балага ыймандуу бала деп айтылып калган. Ал эми акыйдада ыймандуу адам деп кимди айтабыз десе, жүрөгүндө пайгамбарга ишенип, жараткан Аллахка ишенип, пайгамбардын динине ишенип, аны хак деп кабыл алып, тилинде ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахны айткан адам бул ыймандуу адам болуп эсептелди. Эми могул жерде көп маселе бар. Аны тереңдеп кирсек, бул ахли илимдин илимдүүлөргө тиешелүү болгон маселелер экен. Ошондуктан иншалла кыскасы кимде ким жүрөгүндө жараткан Алла жалгыз, анын шериги жок. Ошо жараткан Аллахка гана сыйынуубуз керек. Мухаммед пайгамбар хак, ал алып келген ислам дини хакыйкат дин, ал пайгамбарлардын эң акыркысы деп жүрөгүндө ишенип, тили менен шахадат келмесин айта турган болсо, ал адам мусулман болуп эсептелет. Эми кээде адамдар тили менен эле айтып коет. Тилинин учу менен ла илаха иллаллахты айтып койду. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө Мухаммед пайгамбарга ишенбесе, саллаллаху алейхи вассаламга, Аллахка ишенбесе, бул мунафык. Демек мунафык деген ушул сыртында, тилинде ыймандуу адамдын сөзүн сүйлөйт, ал эми жүрөгүнүн түпкүрүндө жараткан Аллахка ишенбейт. Мындайларды мунафык дейбиз. Ошондуктан имам Азам рахматуллахи алейхи ыйманды эки нерсе менен түшүндүрүп берип атат. Ыйман деген биринчиси иqrar болсо, экинчиси тастык. Мына ушул эки нерсе ыйман болуп эсептелди. Экөө толук болсо, экөөбүз тең толук болсо, бул албетте нур үстүнө нур болот. Анткени тастык бул жүрөктөгү ыйман болгон болчу, иqrar ошонун бул дүйнөдө ишке ашышына чоң өбөлгө түзүп атат. Адамдар, башка адамдар анын тилинен уккан шахадат келмесине карап туруп, ага мусулманга жараша эмне кылып атат? Мамиле кылып атат. Бул жерде мындай дейт: "Калал ал-мусанниф рахимахуллах фи китабил васия". Ушул сыяктуу эле имам Азам рахматуллахи алейхи өзүнүн Васият деген китебинде айткан. Ал-иман хуал иqrar бил лисан ва тасдиқун бил жанан. Ыйман деген тил менен айтып, жүрөк менен тастыктоо деген. Вал иqrar ла вахдаху ла якун иманан. Жөн эле иqrar кылып коюу, жөн эле тил менен эле ла илаха иллаллахты айтып коюу, жүрөгүнүн түпкүрүндө жараткан Аллахка ишенбесе, аны жалгыз деп билбесе, Мухаммед пайгамбардын дини хак дин деп билбесе, анда анын ыйманы дурус эмес дейт.
لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين. Эгерде мындай жөн эле тил менен айтып коюп эле жүрөктө тастыктап алса деле тил менен айтып койсо ыймандуу болот дей турган болсо, анда мунафыктардын баары ыймандуу болуп кетмек. Андай эмес. Демек ислам экөөсүнө тең карайт экен. Тил менен айтасың, ага соогуң аласың. Бирок ошол эле көкүрөгүңдө, жүрөгүңдүн түпкүрүндө ошого ишенип, ошону кабылдап турушуң керек. وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيمان. Ошол сыяктуу билип алуу деле бул ыйман болуп эсептелбейт дейт да. Мисалы үчүн Бакара сүрөсүндө Алла Таала ошол яһудтарды сыпаттап, пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигин билгендигин сыпаттап мынтип айтат да. Я'рифунаху, Али Имран сүрөсүндө болуш керек. Я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Ал ахли китап баягы ошол Муса пайгамбардын шариятын кармангандар, Иса пайгамбардын шариятын кармангандар, алар өздөрүнүн китептеринде Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сыпаттары баяндалган да. Я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Өз баласын тааныгандай тааныйт эле дейт да. Мисалы үчүн алыстан бир баланын ыйлаган же күлгөн үнү чыкса, шыр, ай бул менин балам го деп адам тааныйт да. Бул ахли китеп яһудтар менен насаралар, өзгөчө яһудтар Мадинадагы пайгамбарыбызды көргөндөчү ошол Тауратта пайгамбардын баяндалган сыпаттарын жүз тапкан да. Өзүнүн баласын тааныгандай Мухаммед пайгамбардын хак пайгамбар экендигин билген. Бирок аны билген менен аны менин пайгамбарым деп жүрөгүндө кабылдабады. Демек бул дагы ыйман болбойт. Ошондуктан ыйман деген эмне десе, билүү, ошону жүрөктө кабылдап, анан тил менен ла иляха иллаллахты айтуу болуп атат. Кезалик ошол сыяктуу аль-ма'рифату вахдаха ла такун иманан. Жөн эле билип коюу бул ыймандуу болууга жетишсиз. Мисалы үчүн азыр ушундай кээ бир окумуштуулар, билимдүүлөр бар. Исламды, динди ушул биздин молдокелерден, аалымдардан да жакшы изилдеп алган. Акыйданы тим эле ичип салган. Бирок алар бул акыйданы менин акыйдам деп кабыл кылбайт. Алар жөн эле илим катары подход кылат. Бирок мени тозоктон куткара турган ишеним деп туруп жүрөккө түйүп албайт. Ал билип алуу мунун пайдасы тийбейт дейт. Качан жүрөккө түйүп ошону кабылдамайынча. Ошондуктан мунафыктар тил менен эле айтты, жүрөк менен тастыктаган жок, Аллахты пайгамбарга ишенбеди. Ал эми ахли китаптагы ошол пайгамбардын доорундагы пайгамбарды көрүп, баласын тааныгандай, Куранда айткандай, я'рифуна кама я'рифуна абнаахум, баласын тааныгандай Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарды көргөндө хак пайгамбар экендигин көрүп турду, билип турду, бирок кабылдабады. Демек бул дагы кабыл болбойт экен да. Мындай адамда ыйман кабыл эмес. Ошондуктан Имам Азам мына ушинтип айтып атат. Лианнаха лау канат иманан лакана ахлул китаб куллухум муъмин. Эгерде ушундай жөн эле Мухаммед пайгамбардын пайгамбар экендигин билип коюу ыймандуу десек, анда ахли китептин бардыгы ыймандуу болуп кетишкен. Анткени бүт бардыгы эле чекеден пайгамбарыбыздын китебинде, алар өздөрүнүн китебинде пайгамбарыбыздын аты баяндалгандыгын алар көргөн, сыпаты баяндалган, көргөн, билген. Бирок пайгамбарыбызды пайгамбар деп таналып кабылдаган эмес. Маселе ошондо. Ошондуктан мусулман бола алабыз биз, ыймандуу адам бола алабыз качан? Аллахты, пайгамбарды, пайгамбар алып келген дин шариятты билип, кабылдап, тил менен айтканда биз мусулман болобуз. Мына ушундай адам тозоктон кутулат, ушундай адам өлсө бейишке барат. Ушул ыйман менен болсо. قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Бул жерде аятты мисал келтирип атат. Мунафыктар турасында мынтип айткан Алла Таала. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Алла күбө өтөт, мунафыктар бул жерде жалган айтып атат дейт. Демек мунафыктар тилинде башка нерсени айткан, жүрөгүнүн түпкүрүндө ишенген эмес. Qala Шамсул-Айма бул жерде да бир мисал келтирип атат. Имам Сарахси усул фиқх китеп усул фиқхта мындай дейт экен. Amma an-naw' al-awwal min al-qism al-awwal fa huwa iman billahi wa sifatihi. Birinchi bölügü ошол Аллага ыйман келтирүү. Аллага жана Алланын сыпаттарына ыйман келтиребиз. Fa inna ma'murun bihi, буга биз буйрулганбыз. Демек Аллахка жана Аллахтын сыпаттарына ыйман келтирип, Аллахтын илим, хаят, кудрет, калам, ирода деген сыпаттары бар деп, Аллахтын өзүнө да, Аллахтын сыпаттарына да биз эмне кылабыз? Ыйман келтирүүгө буйрулганбыз.
وركنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان. Ал эми ыймандын рүкүнү дейт. Ыймандын рүкүнү жүрөк менен тастыктап, тил менен айтуу. Ал эми бул жүрөк менен тастыктоо эч качан түшпөйт дейт. Эч качан сакыт болбойт. Мындайча айтканда, динимизде ушундай маселе бар да. Мисалы үчүн бирөөлөрдүн бир колуна түшүп калдың. Алар сени аябайт. Колуутуңду чаап, чолок мунжу кылып салышы мүмкүн. Керек болсо өлтүргөндөн артка тартпайт. Ушундай бир кол бирөөлөрдүн колуна түшүп калсаң, алар ошол сенден динге каршы келген, шариатка каршы келген, адамды динден чыгып кете турган нерсени айтууга же аткарууга сени мажбурласа, ошол сүрөттө илля мен укриха ва калбуху мутмаиннун бил иман дейт го Куранда. Демек ошол сүрөттө бул жүрөгүн бербестен тилинин учу менен гана ошолор талап кылган нерсени айтып берип, бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө ыйманын бекем кармаса, бул ошол сүрөттө кечиримдүү дейт. Мисалы буга Аммар ибн Ясирдин окуясы мисал. Аммар ибн Ясирди Сумайя апасы Сумайяны жанантип азаптап ата-энесин өлтүргөндө, анан баласына кезек келгенде жан ширин, жан таттуу баягылар талап кылган нерсени тилине алган да. Анан ошондо кийин пайгамбарыбызга кийин ыйлап келген: "Я Расулалла, мен ушундай кылдым, ушундай алардын талабын тилим менен сүйлөдүм" дегенде, баягы ин аду фауд, эгерде алар кайтса, сен да өзүңдүн ишенимиңе кайт деген да. Демек, ушул аяттын өзүндө айтылгандай, илля мен укриха, кимде ким мажбурланса, ва калбуху мутмаиннун бил иман, жүрөгүндө ыйман болгон ишеним бекем турса, ошондо ошол баягы Куранга каршы келген, динге каршы келген сөздү айтса дагы, ошол сүрөттө динден чыкпайт деп атат. Эгерде ошол колуутун чаап салар анык болсо, же өлтүрүп салар анык болсо, ошондо жанын сактап калыш үчүн айтууга уруксат берет, бирок күнөөкөр болбойт ошол учурда. Бирок ошондо дагы кыйнап атканда дагы тили менен айтып атып, жүрөгүн дагы берип жиберип, жүрөгү менен ошол динге каршы, пайгамбарга каршы сөздү айтып жибере турган болчу болсо, анда ал динден чыгып кеткен болот да, кайра исламга кирүү ниетинде шахадат келмесин айтышы керек болот. Ошондуктан бул жерде айтып атат, тастык бул икрар кээде ыйман эки нерседен ибарат деп атат. Ыйман эки нерседен турат. Биринчиси тил менен айтуу болсо, экинчиси жүрөк менен тастыктоо болуп атат да. Экөө биригип ыйман деп атат. Эми бул тил менен айтуу, кээ бир сүрөттөрдө тил менен айтуу айтпай койсо уруксат берилген учурлар бар дейт. Качан десе, мисалы дудук болсо. Дудук ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллахны айта албайт, сүйлөй албайт. Демек, ошондо Алла жалгыз, мен Аллага ишенем деп мындай бир ишара менен кылып койсо, болду. Жүрөгүндө жалгыз Аллах экендигине, Мухаммед пайгамбар хак пайгамбар экенине ишенсе, ошол жетиштүү дейт да. Демек, бул икрар кылып тил менен айтуу бул кээ бир учурда бул шарт болот дейт да, кээ бир учурда бул шарт түшүп калат дейт. Анткени дудуктун маселесине келгенде ал сүйлөй албайт, ошондуктан ал тил менен айтпаса да жүрөгүндө ишенип, ошо жүрөгүндөгү ишенимди ишарасы менен билдирсе, анын ыйманы кабыл. Ал эми тастык деген жүрөктөн 100% жараткан Аллах жалгыз, Мухаммед пайгамбар хак, пайгамбардын алып келген дини хак деген ишеним дудукта да, дудук эмес соо адамдарда да бүт бардыгында жүрөгүндө эч качан ажырабай туруш керек. Мына ошол ыйман болот. Качан сен жүрөгүңдө ошол нерсени ажыратып туруп, жүрөгүңө башка нерсени толтуруп алсаң, анда сен ыймандан ажырадың болот. Ошондуктан Аллахым бизди ыйманда бекем кылсын.